Bir-iki күн алдын могу Волгоградский проспектте bir-iki КамАЗ келишип жүктөп кеткен видеолор телеграмдарда, башка YouTube каналдарда көп эле чыгып жүрөт. Текшерүүлөр болуп турбу метро алдында. Мени алысыраак бир агам алып кеткен экен. Апарып эле сразу дейт 5000 барың бер кете бер депти да. Тынчтык аманчылык боло берсин. Наглый эле сураптыр дегендей да. Эми азыр баары биз бөтөн жерде жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн агайынелер, эже карындаштар, бир туугандар амансыздарбы? Буга чейин мен шеф самсаны тартып көргөзгөн элем. Эми жаңы ачылды туугандарым. Шорпос менен самсалары экиден самса алган болсоңуздар, шорпо кошулуп берилет деп реклама кылганбыз. Самсанын баасы 100 рубльден, эгер 20 жогору алган болсоңуздар, доставкалар бекер болот деп. Анан реклама кылгандан кийин мекендештерибиз аябай көп келип, булардан бир нерсеси күйүп калып, бир 2 күндөп самса чыкпай калып, аябай негативтер көп болду. Комментарий жаздыңыздар, көңүңүздөр чалып, убагында чыкпайт экен, 2 жолу келди, мына 3-үчүсүнө дагы жок экен деп көп жалыптар болду. Мына туугандар, мен ошол ар бир сөзүңүздөрдү шефтерине жеткирип, өзүбүздүн Меримбек деген бир кыргыз агабыз ачкан эле. Жеткизип азыр поварларды көбөйтүп, дагы бир элге жарыя кылып койчу дегенден дагы бир Волгоградка келип калдым. Мына туугандар, Волгограддын биринчи выходу могу көрүнүп турган. Биринчи выходтан чыгып эле түз эле эч жака кайрылбастан, могу тестердин алдынан мындайынан өткөндө туугандар, где-то бир 300 метрдей басканда оң жакта арка көрүнөт. Аркадан түз эле барганда туугандар, сервистери жанында шеф самса килтейип көрүнүп турат. Bir-iki күн алдын могу Волгоградский проспектте bir-iki КамАЗ келишип жүктөп кеткен видеолор телеграмдарда, башка YouTube каналдарда көп эле чыгып жүрөт. Аларды сураштырдык кыскасычы. Мен могу Волгоградды оптум, кийим-дүкөндөрдү бир тартып кеттим эле. Ошол күн эртеси күнү эле текшерүүлөр болуп турбу метро алдында. Мени алысыраак бир агам алып кеткен экен. Апарып эле сразу дейт 5000 барың бер кете бер депти да. Тынчтык аманчылык боло берсин. Наглый эле сураптыр дегендей да. Эми азыр баары биз бөтөн жерде жүрөбүз. Чөнтөккө бир 5-6 рубль салып алсак аябай жакшы болот. Негизи эле бул метродо Волгоградда биз жарнама кылабызбы, кылбайбызбы, эми бул жака келип жүргөн бир туугандар аябай көп, билсеңиздер керек. Бул жер эми ошол Орто Азиядан келген бир туугандардын метросу деп метросу болуп калды да. Кыргыз, өзбек, тажик, Азербайжан бардык ушул мусулман адамдар. Аябай көп метрода. Аябай ошол мусулман адамдар көп жайгашкан, көп иштеген метро. Анан айтып өткөндөй эле бул метродо өзүбүздүн эже карындаштар кийим сатышат. Анан лагман хаус бар, хан самса, өзгөн, канадаган суши пиццасы жана айтып өткөндөй эле. Кыскасы туугандар, биздин мекендештер көбү мындай оокат кылган метро бияк. Башка учурлардан келип, бир нерсени алып, кандай күндөр келип кетсеңиздер болот. Жүрүңүздөр. Толугураак көргөзүп айтайын. Айткандай эле 200 метрдей басып келгенде оң жактан ушундай арка көрүнөт. Аркадан түз эле мындайынан басабыз. Бул жер ошол кире бериш мындай главный шлагбауны бар жер. Бул жер 1 саат бесплатный. Анан бул жака выходной күндөр келесиздер, башка күндөр келесиздер. Айта кетчү нерсе, бул жерде өзүбүздүн кыргыздын продукциясын саткан мундуз дүкөнү дагы бар туугандар. Туугандар, түз басып 200 метрде келгенде бул жерде спринтерлер Кыргызстанга жүк алып кетет. Анан Кыргызстанга дагы мындай машина менен кетем дегендерге ушул жерге келсеңиздер, ар убак ар качанда постоянно машина болот туугандар. Жүк салсаңыздардан болот ушул жерге келип. Арендага машина дегендер, могу жерде чоң парк бар, эми караштырып машина алсаңыздар болот. Анан могул жерде кыргыздардын сервистери аябай көп туугандар. Могул жердечи. Сервис издегендерге дагы жакшы мүмкүнчүлүк, келип оңдоткончо, кийим алганча самсадан ооздойт кетиңиздер. Бул нерселер ачылып күндөн күнгө эч кимге ар дайым эле айтып келем, конкурент болбойт.
Мен көп жерде ар нерселерди тартып жүрөмүн. Кимге каягы оң болсо барып жеп туугандар. Кийинип, башка кыла бериңиздер. Ачыла берсин ушундай жакшылык нерселерчи. Шеф Самса номер 1 көрүнүп атабы? Мына, шеф Самса номер 1. Иштөө убактылары эртең мененки 9-10дордон кечки бир 12-1лерге чейин доставкалар боюнча кайрылсаңыздар болот. Кененирээк көргөзөйүнчү. Киргенде эле биринчи холодильникке көз түшөт. Өзүбүздүн Султан чайды ишебиз. Кола фанталар ошол Кыргызстандан келет экен, пепсилер. Мына ушундай бул жерге где-то бир 25 адамдай отуруп самса жеп кеткенге мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр могу жеп аткан балдардан сурап айталык силерге. Туугандар, ассаламу алейкум. Сок жакшыбы? Жакшы. Самсаны жебитен деп капсың. Дамы боюнча сүйлөчү. Дамы боюнча айтсак, дамы өтө сонун. Негизинен бул жака көптөн бери келебиз, дос балдар менен. Негизинен көп күтүп калабыз негизичи. Жалып негизи ошондон болду да. Көп күтүп калабыз негизи. Татыктуу, кандай дейсиң? Жок, татыктуу да, самсасы татыктуу. Азыр жакшы сонун, баары сонун даярдап атышат. Көп балдар менен көп келип ушул жерден чай ичип кетебиз негизичи. Досторум менен да. Досторубуз. Буларга да жагат самсыларчы. Кандай болду? Жагатабы жигиттер? Ойдогудай, точно. Ойдогудай. Мына. Туугандар, азыр кантип жабылышынан көргөзөм. Мурдагы видеодо айткан элек. Эгер кимдир бирөөгө самса жакпай калган болсо, даамы жакпай же бир нерсе жакпай калган болсо, акчаны бербей кетсеңиздер болот. Бекер болот ошондой адамдарга. Эгер жакпай калса, азыр кантип даярдашын көргөзүп берейин анда. Мына туугандар, шеф самса ушинтип жасалат. Бектур, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сок жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөн. Бир жапканда канча жап атасың? Бул микроволновкадан көрүнбөйт биякта. Микроволновка биз негизи иштетпейбиз. Самса свежий болот. Бир жапканда 40-50дөн жабабыз, ысык кылып жабып атабыз. Мына моинтип ар бирини граммдап кылат экенсиңер, а Бектур? Ооба, ар бири 110 граммдан болуш керек. Негизи батырса бир 100дөй эле самса батчудай мунун ичине, а? Эптештирсе. Көрүнүштөрү дагы бир башкача экен. Оппа. Бiri de bir 15 minut koyup pişat a? 12 minutта bıştı, Kuda kalasa. Muna tuğanlar, bismillah. Damın sizlerge aytıp bereyim. Bir-iki videolarda men içimde bismillah dep aytıp koyduk elek, kommentariyaga жазып turuk, sen musulmansınbı? Bismillah aytpayсың da inşallah. Elhamdülillah biz musulmanbız. Bismillah. Damına çınında söz yok. Kütüp jegen bir tuğanlar dağın eç kaçan negatifini айтышкан жок. Азырдан мен көбүнө видеого тарта алган жокмун да. Үчүн ушундай. Мына көрсөм. Жакындап көрүп болу керек. Мына. Мындай болгон шорполор бекер берилет. Бекер, эгер кимдир бирөөгө эгер самса жакпай калчу болгон болсо, акчасын төлөбөй кетсеңиздер болот. Soyuq şorpa negizi көп нерсеге дава иншалла. Soyuq şorpa бул. Эти жок soyuq şorpa болот. Келиңиздер, доставкалар бар. Номерлерин жазып койдум, адрестерин көргөзүп койдум. Жакшылыкта да ушундай YouTube аркылуу көрүшүп тура берелик тугандар. Мен номерим издегендерге мен өдөгө мына номерим чыгарып койдум азыр. Рахмат, WhatsApp бар. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнаган номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Такан сайда айтып келгенден кийин чая коюп берет. Чыкпай туруп, чоңойдан базадан текшерип берет тугандар.